Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, biraz din сабактарынан уга кетели, баарыбызга пайда болот иншаалла. Жакыныраак келиңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. İslam tarixынан Пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din dünyoga gelүүsü, törölүүsü. Пайгамбарыбыз Muhammad aleyhisselam Mekke şaharında törölgөн. Mınake bıyıl hazır 1440 hicri olsa, nары 53 yıl koşa turgan bolsanız 1493 yıl oldu Пайгамбарыбыз Muhammad aleyhisselam dünya gelgeninde. Пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Rabiul Awwal ayında birinci günü törölgön. Ошол учурда бүткүл дүйнөдө ширк, куфр бардыгына ушундай баскан эле. Адамзат адашкан эле. Туура жол таппай калган эле. Бири-бирине болгон зордук, бири-бирине болгон кордук өтө чегинен ашып, кээ бири күнгө сыйынып, кээ бирлери айга, кээ бирлери сөлөкөткө, кээ бирлери адамдардын өздөрүнө, кээ бирлерди отко, ушундай бир бутпарастык, ушундай бир ширк парастык таркаган, караңгылык таркаган, адамдар өздөрүн туура акыйкат жолун билбей калган, ушундай чөйрөдө Алла субханаху ва таала Пайгамбарыбыз Muhammad aleyhisselamды жаратып, жана пайгамбарыбызга хидаят берип, күндүн хидаяты. Мынакей пайгамбарыбыз 40 жашка чейин ошо Меккеде чоңойду, 40 жашында пайгамбарчылык берилди, Кур'ан-ы Карим түштү, ал жерде жоопкерчилиги айтылды, кандай элди жакшылыкка чакыруу, караңгылыктан жарыкка чыгаруу, адамдык касиет, адамдык сыпат, адамдык барк, адамдын өзүнүн ушундай макамы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баалап ошо тургузган. Төрөгүлгөндө Мухаммад деген атты чоң атасы Абдул Мутталип койгон. Буга чейин, кандай ат койдуң сен Мухаммад деген? Эч бир дагы ат Мухаммад деп аталган эмес эле. Мухаммад деген макталган, адамдар аны көп мактай турган. Мына ушуну өзү котормосу ушундай деп айтты. Ушундай кылып жооп берди. Кийин чоң атасы Абдул Мутталип акыйка өткөрүп, Курайыштын бардыгын чакырып, анан ошол жерде тамак берди. Мынакей. Ошондуктан мынакей мен неберелүү болдум деп, анткени Абдулла пайгамбарыбыз Muhammad алейхиссаламдын атасы пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин эле көз жумуп кеткен эле. Өлгөн эле. Пайгамбарыбыз атасын көргөн эмес. Атасын көргөн эмес. Чоң атасын көргөн. Атасы өтүп кеткен эле, эненин ичинде эле. Кийин 6-7 жашарда энеден дагы Амина энебизден дагы айрылды. Мына томолок жетим болуп пайгамбарыбыз чоңойду. 2 күн катары курсагы тойгон жок, бирок ааламдын курсагын тойгозду. Мынакей 63 жаштыга жашап анан дүйнөдөн кайтты туугандар. Бир фарыз туурасында ата-энеге жакшы мамиле кылуу. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ва бил валидайни ихсана." Ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Анткени алар машаккат менен кыйналып, чоңойтту, тарбиялады, төрөгөн эле канча нерсе турат. Ичинде көтөрүп жүргөн эле канча нерсе турат. Эми ушундай болгондон кийин Алла Таала баланын мойнуна милдеттүү кылып койду. Ата-энеге жакшылык кылууну, аларды таазим этип, аларга пайда жеткирип, алардын кызматын кылып, алардын кажетин бүтүрүп, мынакей ушунун бардыгы баланын мойнунда уул болсун, кыз болсун, милдеттүү туугандар. Мына Кур'анда Алла Таала буйрук берип атат буга бизге. Бир сүннөт туурасында Абу Бакр радыйаллаху анхудан риваят бар, Абу Дауд шарифте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям качан бир ушундай кубаныч, курсанчылык учурда, же бир курсанчылык кабар келип калса, ошол убакта сажда кылат эле. Бул курсанчылык саждасы
шүгүр саждасы деп койсо болот. 2 рекет намаз эмесде ошол учурда эле саждага барып Алла Таалага шүгүр кылып, я Алла деп, жакшы кабар келип калды, мейли таарат алып, анан 2 рекет намаз окуп, шүгүр намазын окуп Алла Таалага дуа кылсаңыз дагы, бирок ошол жерде эле бир эле сажда кылып, шүгүр саждасын кылып койсок дагы болот экен. Пайгамбарыбыз шүгүр саждасын кылат эле. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында. Ажырашып келген кызды үйгө батыруу. Мындай дегенибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу айтып калды. Мен силерге эң мыкты, эң абзел садаканы айтайынбы деди. Эгерде бирөөңөрдүн кызыңар ажырашып үйүнө келип калса, башка бара турган жери жок болсо, аны үйгө батырып, ага берген сарптаганың ушу садаканын эң абзели болот деди да. Эми ушул өзүбүздө, балдарыбызда эч ким ажырабасын туугандар. Бирок кээде тагдырда ушундай да болуп калат экен. Пейилдери келишпей калабы, кандай болуп калбасын, ажырашкан учурда ушундай болуп калса, оор көтөрбөй кайра келе турган болсо үйгө, ошол сиздин кызыңыз, ошол үйдө чоңойгон, эми турмуш ушундай тагдыр болуп калды, кайра келип калды, ошого дагы неме болбостон сарптаган бул эң абзел садака болуп эсептелет экен туугандар. Бир күнөө туурасында дин илимин жашыруу өтө чоң күнөө экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде ким дин илимин жашыра турган болсо, кыямат күнү Алла Таала оттон жасалган жүгөн салат оозуна дейт. Демек биз бир маселе болсо, карылар, аалымдар, казы, муфти, ким гана дин илиминде же болбосо ушундай жооптуу иште сабак берүүчү мударрис болобу, дин илимин бир маселе сураса, биз ачык, айкын, адалын адал деп, арамын арам деп айтыш керек экен. Дүнүйө туурасында Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат, силер бул дүйнөдө коноксуңар дейт. Ал эми силердин мал мүлкүңөр аманат дейт. Бул дегени биз бул дүйнөдө туруктуу калбайт экенбиз. Пайгамбарыбыз Салман Фарисиге айтты эле, кун фид дунья кааннака гариб ау абир сабил. Салман, сен бул дүйнөдө бир жолоочу катары, же мусафир катары жашагын. Бул жерде бул дүйнөдө сен түбөлүктө калбайсың, өтүп кетесиң. Жолоочу бир жерден жолоп кетип атат. Же мусафир, пайгамбарыбыз бир хадистерде мисал берген, ушу дүйнөдө турганымдын бир мисалы, жашаганымдын мисалы, бир мусафир адам дарактын түбүнө кичине көлөкөлөп күн ысыкта бир аз дем алып, анан ары сапар тарткандай эле, кудум ушундай деген биздин жашообуздун мисалы. Бул дүйнөгө биз туруктуу калуу үчүн келбеппиз, өтүп кетүү үчүн келиппиз да. Ушу өтүп кеткенде татыктуу, жакшы, бирөөгө зулумду кылбай, акысын жебей, Аллага шүгүр кылып, ибадат кылып өтүш керек. Мына ушул жерден айтып атат, силер бул дүйнөдө меймансыңар, бул дүйнөдө силер коноксуңар, бири-бириңерди сыйлап жашагыла деген маани. Ал эми малыңар бар, акчаңар бар, байлыгыңар бар, машина, үй, ат, сарай, башка нерсеңер бар. Булардын бардыгы аманат. Бул дегени, бул аманатка кыянат кылбай, жараткан Алла Таала аманат катары силерге берди. Ушул аманатты жакшы эми кайтарыш керек Алла Таалага. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала көптөгөн жерде мимма разакнахум, мимма разакнакум деген аяттар келет. Биз берген, биз силерге, биз аларга берген нерседен сарптасын депчи. Бул дегени Алла Таала биз берген нерседен сарптасын. Алланын динине жана Алланын муктаж махлуктарына. Кыямат күнү капыр аттин кылат экен. Кур'ан-ы Каримде айтат. Ал күнү Алла Таала азапты жакын алып келет экен коркутканга. Мына ошол күнү амалдардын бардыгын адамдар көрүшөт экен, өздөрү колу менен кылган. Ошол жерде капырлар аттин кылат экен. Кап инсан болбой эле биз ушу топурак болуп калганыбызда жакшы болот эле. Айвандардын барды топуракка айланат экен. Ал эми инсандар же бейиштен жай алат, же дозоктун отуну болот. Анткени дозоктун отуну Кур'анда Алла субханаху ва таала айткан: "Вакудухан нас вал хижара". Бул отуну адамдар жана таштан болот экен да. Дозоктун отуну көң, жыгач, көмүр дөн эмес экен.
алар дозоктогу отун адамдан болот экен туугандар, жана таштан болот туугандар. Мына ошондо көрбөйсүзбү, ошону көрүп айвандардын баардыгы топуракка айланганда аттин кылат экен, кап биз дагы айван эле болуп жаралып калып бүгүнкү күнү топуракка айланып калат элек, анан азапка бизге азап болбой калат эле деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан бөйрөктөгү таш, бөйрөктөгү оорулар кээде мындай басканда мына эки тарап ооруп калат. Билиңиз, ушул жерде бөйрөктө оорулары бар. Пайгамбарыбыз айткан, ушу эки капталыңар ушу бөйрөктөр, бул бөйрөктүн ооруганынан болот. Кыймылдаганда ооруса, адамга кыйынчылык жетет. Ошону дарылоосу ысык сууга балды аралаштырып ичкиле дейт. Мынакей Мустадраки Хаким, Айша радыйаллаху анхадан риваят. Демек пайгамбарыбыз бунун дарысында айтат, эгер ушундай бөйрөктөр ооруй турган болсо, ысык сууга жа таза балды кошуп аралаштырып сууга ичсе, ошо Кудай кааласа иншалла таалам шифа берип, бөйрөгү жакшы болот. Кур'ан-ы Каримдин насааты, Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва тааля айтат, силер ушундай азаптан сактангыла. Ал күнөө кылган кишилерге эле эмес, күнөө болуп атканда унчукпай турган кишилерди дагы өзүнө камтып ала турган. Жакшы билип алгыла, жараткан Алла тааланын азабы катуу. Азабы катуу. Демек, күнөө эле кылбай эле жүрөм деп эле сүйүнүп жүрө бербеш керек экен. Туура, бул дагы бир даражада, бир деңгээлде күнөө кылбай, өзүбүздү күнөөдөн сактап жүргөн өтө улуу нерсе. Бирок башкаларды дагы күнөөдөн токтотуу биздин милдетибиз экен да. Ай, бунуңу кой деп айтып коюшубуз керек экен да. Уурулуңу ташта, арагыңы ташта. Сен үй бүлө бала чакаңы кара, буну бак деп буну айтып койбосо, туган, бул дагы күнөөгө биз ыраазы болгондой болуп калат экенбиз да. Андай болбойт тугандар. Жараткан Алла таалам уккан айткан маселелерге амал кылып башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Амин. Субхана роббика. Жараткан Алла баарыбызга узун өмүр, чын ден соолук берген, толук ыймандуу, такыбалуу жашоо берген, ортобузга ынтымак, биримдүүлүк, достук берген, ден соолуктарыбызга, ырыскыларыбызга, бала чакаларыбызга береке пайыз берген, кыямат күнү жүздөрүбүздү жарык кылып Фирдаус бейишиңден өзүң баарыбызга жай берген, пайгамбар шафаатына лайыктуу кылгын. Бирахматика я